Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, бүгүн болсо жума, адаттагыдай эле таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт, амансыздарбы? Адаттагыдай эле кызматыңыздарда кызыңыздар менен Жазыл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болом. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн биз жакшы конокторду маектешүүгө чакырганбыз. Кандай конок деп турган болсоңуздар, бүгүн бизде таң эрте убактысын бөлүп келген конокторубуз бар. Нурзада Дүйшөнбекова, НСК камсыздандыруучу компаниясынын башкаруучу директору, ошондой эле Ак Жылдыз Ырысбаева, Бакай камсыздандыруу компаниясынын банктар менен иштөө жана корпоративдүү окутуу бөлүмүнүн башчысы. Бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кутман таң кыргыз элим. Саламатсызбы Жазгүл? Биринчи ирет келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Анан бизге кызык жаратып, бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Эми эң алгач эле ушул НСК деп аталган камсыздандыруучу компаниясы жөнүндө бир аз кыскачараак маалымат бериңиз. НСК камсыздандыруу компаниясы былтыр болсо 18 жаш белгиледик. Быйыл 19-жылга кетти. Биздин Кыргызстанда жатканына. Азыркы учурда алдыңкы камсыздандыруу компанияларынын бири болуп эсептелет. Компанияда камсыздандыруунун бардык түрлөрү бар. Көбүнчө азыр акцент кылынган ушул Кыргызстандын ичиндеги популярность алып келе жаткан, популярдуулукка келе жаткан камсыздандыруу түрлөрү бул машиналарды камсыздандыруу, жоопкерчиликти камсыздандыруу, ден соолукту камсыздандыруу болуп эсептелет. Ошол артында жөн эле пайда көрүүнүн аркасынан куулабастан биз элибиздин дагы ушул камсыздандыруу эмне экенин, камсыздандыруу менен жашаган кандай жакшы экенин үйрөтүүгө аракет кылып, ошол биздин элибизге информация жеткиргенге аракет кылуунун үстүндөбүз. Ал эми Бакай камсыздандыруучу компаниясы туурасында да айтып берсеңиз. Бакай компаниясы, камсыздандыруу компаниясы бул жаш компания негизи, бирок ал адистери көптөн бери иштеген башка компаниялардан чогулуп, мыкты адистер чогулганбыз. Бул Бакай банктын бир бөлүмү. Бакай банктын кандай десем, финансылык каржылоосу менен анын көзөмөлүндө биз азыр иш жүрүп жатабыз. Биз былтыр ачылганбыз. Азыркы учурда портфелибизди көбөйүп жатабыз, бүт лицензияларды алганбыз. И эң негизгиси бул биздин камсыздоо, биздин девизибиз. Кыскача айтканда, биз кимди камсыздасак ошого жоопкерчиликтүүбүз деген миссияны аткарып жатабыз бүгүнкү күндө. Негизи жарандардын арасында турак жайды камсыздоону көбүрөөк билип маалыматы бар. Анткени кандайдыр бир кырсык болгон учурда же табият кырсык болгон учурда баягы турак жайы өрттөнүп же тилсиз жоголгондо, анан ошондо биз эгерде камсыздандырып койсок, биздин турак жайыбызды ордуна орнотуп берет деген түшүнүк бизге калыптанып калган да. Андан сырткары анан унаабызды камсыздандырыш керек деген нерсени билебиз. Анан милдеттүү түрдө камсыздандыруу, анан өз ыктыярың менен камсыздандыруу деп бөлүнөт да. Бул жөнүндө айтып бересиздерби? Мен айтып берсем болот. Азыр мен бир маалымат берип коеюн деп атам. Себеби биз сейсмоопасный зона дегенге киребиз да, Кыргызстан тоолуу регионбуз. Ошондуктан биз мүлктү камсыздандырууга зарыл мамлекет деп чечилген. Ошондуктан мамлекет тарабынан милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек деген чечим чыгарылган. Бул негизинде караганда, бул дагы өзүнчө социалдык программа. Бунун баасы андай деле өйдө эмес. Мисалы үчүн мамлекеттик программа менен алса, шаар ичинде 1 миллион сомго чейин камсыздандырылат бир мүлк. Айыл жергесинде 500 000, мисалы үчүн 500 000 сом. Анын баасы 600 сом болот жылына, полистин баасы. Шаар боюнча 1200 сом болот. Демек жылына айылда 600 сом, шаарда 1200 сом төлөйт. Анан кандайдыр бир кырсык болгон учурда 500 000ден 1 миллион сомго чейин камсыздандыруу алсак болот. Мисалы үчүн бул кайсы дүйнөлүк практикадан келген. Мисалы үчүн Кытайда 8 балл болгон аябай чоң кырсык болгон. Кытай азыр эле гана өндүгүп келатат тиги камсыздандыруу боюнча. Алар аябай көп 2 кадам аркага шилтешкен ошондо. Себеби аябай көп чоң этаждуу үйлөр кулап, аябай көп киши жабыркаган. Бирок ошонун мамлекети кандай бай болбосун бюджети, бирок баардыгын
оңдоп берүү баардыгына эмеси финансы жеткен жок. Ошондуктан ошондой сейсмоопасный зона деп Кыргызстан бир алдыңкы мамлекеттерден болуп ошол программаны киргизген. Жоопкерчиликтүү түрдө. Ошол. Нурсат айым, эми милдеттүү камсыздандыруу анан өз ыктыяры менен камсыздандыруу Өз ыктыяры менен камсыздандыруунун түрлөрү дагы көп. Биз акыркы бул 3-5 жыл аралыгында бир позитивдүү тенденцияны көрүүдөбүз. Анткени адамдар көбүрөөк информация алып, баягы камсыздандыруу культурага өнүгүп, анан ошол өз ыктыяры менен камсыздандыруу бул биринчи очередь неме болот. Ден соолукту камсыздоо болот. Мен өзүм мен профессиям боюнча врачмын. Анан ошол камсыздандыруунун түрү менен алектенем. Ден соолукту жана жашоону камсыздоо, кырсыктардан камсыздоо, анан туристтердин башка мамлекетке чыккандагы камсыздоо түрлөрү болуп эсептелет. Ден соолукту камсыздоо түрү жөнүндө айтсак, бул ошол өз ыктыяры менен медициналык камсыздоо деп аталат. Ал болсо биздин мамлекеттен берилген программа бар го, ОМС деп айтабыз. Ошол ОМСтин эле бир альтернативдүү варианты болот. Бул ДМС деп аталат да, добровольное медицинское страхование. Бул камсыздандыруунун түрү боюнча юридический лицолор, компаниялар камсыздайт, өздөрүнүн жумушчуларын камсыздашат, жана ошондой эле ал жакта өздөрүнүн үй бүлөсүн камсыздаганга мүмкүнчүлүк бар. 12 жылга төлөмү болсо бир жолу төлөнөт 12 айга, анан ошол бир жыл ичи баягы программага жараша медицинанын бардык түрлөрүн алууга, медициналык жардамдын бардык түрлөрүн алууга болот. Баягы сүйлөшүү договор менен башка партнердук клиникалар, больницалар, мамлекеттик больницалар менен иштешебиз. Ошол жактардан кызматтарды жана жардамды ала алышат. Ошондой эле ал жакка тез жардам жана башка керектүү медицинанын бардык направлениялары ошол жакка келет. Мисалы, эгерде мен өз ыктыярым менен ден соолугума кам көрүп, анан сиздерден сатып алсам камсыздандырууну, ДМС деп аталат дедиңиз, сатып алсам, анан мага кандай кызматтар көрсөтүлөт да бекер? Балким Кудай сактасын, ооруп жатып калсаң операциясы бекер болот деген сыяктуу, же болбосо УЗИге түшкөндө, же ушул сыяктуу баягы органдарды изилдеш керек болот го. Ошондой пайда жактары дагы барбы, же жалаң эле дарыгерлердин көзөмөлүндө эле болосуңбу? Бул программа айтып жатам го, аябай өнүгүп келе жатат. Башында деген мындай бир определенный эле бир направлениялар бар болсо, азыр болсо баягы биздин эле камсыздандырылган клиенттердин суроолору боюнча көптөгөн дагы дополнительный кошумча услугалар кошулуп жатат, кызматтар кошулуп жатат. Анын ичинде ошол амбулатордук жардам, бул бардык врачтардын консультациялары болуп эсептелет, жана лабораториялык анализдер, лабораториялык анализдердин бөлүмү бар, жана ошондой эле инструментальный исследование деп айтабыз. Бул УЗИ, рентген, то есть медицинанын баягы какой-то бир оборудование менен өтүлчү исследованиянын бардыгы ошол жакка кирет. Ошондой эле ал жак катуу тиш ооруган ситуациялар, ошол нерселер камсыздандырылган болот. Ал жакта ошол стоматология направлениясы бар. Ошондой эле ошол камсыздоо пакеттин ичинде дары-дармектер да алса болот, очкилер да алса болот, массаж алса болот, лечебный физкультура, физиотерапия алса болот. Очки, оправа, линза, азыр көбүнчө компьютерде отурган жумуштар популярдуу болгон үчүн көбүнчө ошол суроо бар да. Анан ошол программага жараша болот, но основной немелери, ичинде камтылчу нерселери ушулар болуп эсептелет. Жакшы экен, көпчүлүк чет мамлекеттерде тиш доктурдун кызматы камсыздандыруу пакеттин ичине кирбейт го, өзүнчө акча төлөй турган болот. А бизде Кыргызстанда тескерисинче тиш доктурлардагы кызматы ошол пакеттин ичинде бар экен. Жакшы экен. Анан эми унааларды камсыздандыруу боюнча айтып берсеңиздер.
азыр баары эле угуп жатса керек, ОСАГО деп айтылып жатат. Бул бүгүнкү күндө бул коомдун дагы бир талабы негизи. Буну көбүнчө мен дагы социалдык программа деп эсептейм. Бул мамлекеттен чыгарылган мыйзам. Бул милдеттүү түрдө ар бир жаран автоунаанын ээси алууга мажбур. Себеби бул көп биздин бүгүнкү талаш тартыштарды чече турган суроо да негизи. Бунун баасы, базалык баасы 1680 сомдон башталат. Негизи бул атайын актуардык расчет менен жасалган. Бул баа каяктан чыкканын, эмне себептен деп анын бүт негизделген бул баа. Ошондон баштап ар бир машинанын объемуна карата, жана айдоочулук тажрыйбасына карата, жана айдоочунун жашына карата өйдө болуп баштайт. Эң негизи айтып кетерим, бул ОСАГО кандай десем, бул машинанын камсыздабайт, машинанын өзү негизи мүлк катары. Бул сиздин айдоо учурундагы жоопкерчилигиңиз. Бул аябай кандай десем, жакшы программа деп эсептейм. Мен айдап кетип аткан учурда кандай бир кырсыкка кабыл болсом, жана ПДДнын негизинде, протокол негизинде мен күнөөлүү болуп чыгып калсам, менде жабыркаган жак болот да. Менимче бирөөнү сүздүм, же Кудай сактасын кишини сүздүм. Ошондо бүт менин жоопкерчилигимди камсыздандыруу компания мойнуна алат. Ошондо жабыркаса, мисалы үчүн каза болуп кетсе, үчүнчү жак жабыркаган жак, анын биздин компания ага 300 000 сом төлөп берет. Анын жабыркаган туугандарына, бала чакасына, мүмкүн ал жалгыз бир үй бүлөнү багып аткандар мисалы да. Анан мүлкүнө ар бир унаага 150 000 сом бөлүнүп берет. Мисалы үчүн мен уруп алсам, бирок каражатым жок болсо, аны камсыздандыруу компания өзүнүн мойнуна алып, жабыркаган жакка төлөп берет. Мурунку талаш тартыштар, соттор азаят. Мурда азыр кандай түзүлүп кетишти, урушуп кетишти, туугандарын чакырып келишти, жок. Кийин келечекте камсыздандыруу компаниясынын аварийдик кырсык мезгилинде келген комиссар келет, бүт суроолорду чечип, ГАИ чакырып, жана жабыркаган жакка төлөнүп берилет бардык расходдору да. Бирок биз жана мүлк дегенде бир гана автоунааны түшүндүрбөйбүз. Мүлк деген бул бирөөнүн забору, бул мэриянын светофору деп коеюн, ошол баары мүлккө кирет. Мисалы үчүн мен күнөөлүү болуп чыгып калсам, ошондо камсыздандыруу компания өзүнүн мойнуна алып, бардыгын төлөп берет. Мисалы айдоочу кимдир бирөөнүн дарбазасын сүзүп алса, ошол дарбазаны камсыздандыруу компания ордуна коюп төлөп берет. Расходдорун өзүнө алат да. Бул аябай жакшы программа. Көбүнчөсү ойлойт, мен машинамды уруп алсам, анда менин машинам жасап берет деп. Ал башка түр. Ал мүлк камсыздоо деген, бул каска деп аталат. Ал баасы бул ыктыярдуу полис, аны ар бир компания барып, ар бир жаран өз ыктыяры менен келип алса болот. ОСАГО бул милдеттүү түрдө болот. Келечекте себеби көп суроолорду өз ара элдин суроолорун чечет. Негизи бул программа лимитке карасак, көбүнчө адамдын жашоосун жана ден соолугун камсыздайт. Негизи бул өтө мен оюмча гумандуу программа, жана көп суроолорду чечет ден соолук боюнча. Биякта суроо бар экен, саламатсыздарбы? Ден соолук боюнча камсыздоону мисалы мен сатып алсам дейт, баасы канча сом болот деген суроо бар экен. Сатууда ар кандай программалар бар. Программа баягы ичине эмнелерди камтыйт, канчалык суммада камтыйт. Кээ бир направленияларда баягы лимит деп коет, лимит коюлган болот. Ал дагы ошол программанын баасына жараша болот. Аны баягы отуруп чечишсе болот да. Мүмкүн там кош бойлуулукту кароо деген направлениянын кереги жок болсо, аны алып, анын ордуна башка нерсени сунуштап киргизип индивидуально жасаса болот. Мисалы ден соолук боюнча сүйлөшүп калдык да. Анан сиз айтып калдыңыз, юридикалык мекемелер кызматкерлерин камсыздайт деп. Анан юридикалык эч жерде иштебей эле жөн эле үй кожойке болсом дагы барып сатып алып колдонсом болобу? Андай түрлөрдүн бири кырсыктардан сактоо деген полис бар, камсыздандыруу программасы бар. Ал ошол кышкы мезгилде баратып, баягы буту сыгаланып жыгылып, бир жерин сындырса,
сыяктуу. Ал жактан уже баягы расходторду жабуу эмес, мындай страховая сумма деп коет, ошол суммадан ченелип, анан канча процент жабыркоо тартты, мындай таблица бар, ошол таблицага жараша компенсация төлөнөт да. Больше баягы моральный ущерб деген сыяктуу ошол травманын түрүнө жараша компенсация төлөнүп берет. Ошол түрдү алышат көбүнчө. Баягы бирден экиден келип физический лица дегенибиз келип ошондон алышат. Анан эч жакта иштебегендер үчүн азыр ошондой программалар аябай суроо талап жаралып жаткан үчүн азыр ошол процесс жүрүп атат. Буюрса, вот жакынкы убактарда сатууну баштайбыз. Анткени бул программа бар, бирок ал көбүнчө деген баягы биздин мамлекетке келген коноктор үчүн болчу. Анан азыр эл арасында дагы суроо талап болгондуктан ошол программалар азыр каралууда. Буюрса, жакынкы убакта тоже сатууга чыгат. Негизи жарандар кайсыл камсыздандырууну көбүрөөк алышат? Бүгүнкү күндө анализ кылып көрсөк, мурда жалаң юридикалык жактар камсыздандырылчу. Азыркы күндө жарандар дагы жоопкерчиликтүү өздөрү келип өз ыктыяры менен көп полистердин түрлөрүн алып жатышат. Эң популярдуу кайра эле жанагы автоунаалар. Автоунааларды камсыздап жатышат, үйлөрүн камсыздап жатышат. Себеби мен ага чейин айтып кеткендей, мамлекеттик программа бар. Ал миллион сомго камсыздайт, бирок андан тышкары өз ыктыяры менен алган программалар дагы бар, полистер. Алар миллион сомго эмес, анын базардагы баасындагы үйдү алышат, мисалы үчүн. Ал азыркы бүгүнкү күндө кымбат болуп атпайбы биздин мүлктөр? Мисалы үчүн $50,000 болсо, ошо $50,000 баардыгына камсыздайт бир мүлк, мисалы үчүн. Андан тышкары юридикалык жактарды караганда, аларга аябай популярдуу жанагы өздөрүнүн колунда иштеген жумушчуларын камсыздандыруу. Бул ыктыярдуу эмес, бул мамлекеттен дагы чыгарган мыйзам негизинде. Алар мисалы үчүн жабыркап калса, же туруктуу ишке жараксыз болуп калса, биринчи, экинчи, үчүнчү группа, же каза болуп кетсе жумуш учурунда, ошол жоопкерчиликти кайра эле камсыздандыруу компания мойнуна алат. Биз негизи аябай көп, кандай десем, биз байкаганыбыз менен камсыздандыруу көп жерде эле бар. Мисалы үчүн, сиз лифтте кетип баратсаңыз, ал дагы камсыздандырылган. Бунун өзүнчө программасы бар, полиси бар. Опасный объекты деп коет, коркунуч объектилер. Мисалы үчүн, эскалаторду көтөрүлүп баратсаңар, ал дагы камсыздандырылган. Жанагы жол, асма жол бар го, лыжа тепкен жерде, ал дагы камсыздандырылыш керек. Мисалы үчүн, сиз да автобуста кетип атсаңыз дагы, ал жакта айдоочулук жоопкерчилик деген программа бар. Лицензия алып атканда ошол полис менен алар лицензия алышат. Ошон үчүн көп учурда ДТП болгондо сиздин ден соолугуңуз камсыздандырылган, ошо машинанын ичинде, автобустун ичинде жана мүлкүңүз. Ошондой көп программалар бизди курчап жүрөт азыркы эле күндө. Аны жана маалымат аздыгынан баарыбыз деле билбейбиз. Мисалы үчүн, ДТП болгон кезде баягындай эле айдоочу менен урушуп, арыз жазбагыла деп негизи жагымсыз көрүнүш бар го көчөлөрдөн. Баягы жумуштан кетип бараткан убакта, түшкү маал убактысында баягы пробка болуп турган кезде көрөбүз го, бир эки машина кагышып, анан баягы эки айдоочу бири-бири менен жакалашып турган көрүнүш. Буюрса ошол көрүнүштөн кутулабыз деген үмүттөбүз да. Азыркы күндө сиз жүргүнчү катары автоунааларда, автобустарда негизи сиздин ден соолугуңуз жана мүлкүңүз камсыздандырылган. Сиз автобуска отургандан баштап точка Адан точка Бга жеткенге чейин бүт жолуңуз камсыздандырылган негизи. Аны көп эле биле бербейт. Бул мамлекеттик, бул да өзгөчө бир программа болуп иштеп чыгарылган. Жашообузду, ден соолугубузду камсыздандыруу бул үй бүлөлүк бюджетибизди эле экономдоп койбой, баягы биздин жабырлануучулардын укугун дагы коргоп берет экен. Сиздерге эркин микрофон берели, эми атайын убактыңыздарды бөлүп биздин телеканалга келип, анан камсыздандыруу полиси деген камсыздандыруу, өз ыктыяры менен камсыздандыруу деген эмне, биздин суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эркин микрофон берейин, балким каалоо тилек айта аласыздар же болбосо телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдойсуздар. Мен айтып кетерим, эртең бизде айымдар майрамы, эл аралык. Бүгүнкү көрүнүштө камсыздандыруу чөйрөсүндө аябай көп айымдар иштеп жатышат. Бул финансылык сектордун бир түрү.
мен аябай сыймыктанган жери биздин айымдар жакшы жетишкендиктерге жетишип жатышат бүгүнкү күндө, финансылык чөйрөнүн отличнигин алып атышат, арда грамоталарын алып атышат, жакшы жетекчи болуп жакшы ийгиликтерге жетип жатышат. Ошол аябай кубанычтамын. Андан кийин мен ушул чөйрөдө иштегениме сыймыктанам. Себеби мен көрүп жатам, мен биринчи 2015-жылы келгем, катчы котормочу деп. Ошондон бери 10 жыл өтүп экен, быйыл 25-жылы жазында, апрель айында 10 жыл болот экен. Ошол канча жылдан бери иштеп жүрүп, мен көргөнүм, чындап эле алып атканда бул полисте баалуулугу жок. Сезилбейт. Ойлойсуң, 2000 сом төлөдүм, 3000 сом төлөдүм, мен кагаз эле алдым деп ойлойт да. Андан кийин жанагы кырсык маалында бул полистин баалуулугу өтө өйдө болуп калат. Себеби ал жакта бир гана кагаз эмес, бир гана акча төлөп бер эмес. Ал жакта кырсык комиссары келет. Сизди колдоп берет, моралдык поддержка аласың, жана финансылык поддержка. Ошондо полистин баалуулугун, андан кийин элдер ыраазы болгонун көрүп, менин ишим, иштеген, эмгектенген жерим жакшы экен, мен пайда алып келет экенмин деп сыймыктанып бүгүнкү күндө кубанып жүрөм. Ошондуктан негизи эртең майрам болгондуктан бүт айымдарга ден соолук каалайм. Маңдайы жарык болуп, жүзү жарык болуп, жолу шыдыр болуп, жолдоштору кыдыр. Азыр айтып атсам, ойлоп атам, бардыгы эле камсыздандырууга ылайык эле каалоо тилектерибиз бар экен өзү негизичи кыргыздарда. Жолуңар ак болсун деп биз тилейбиз го, биз өзү камсыздандырууга ылайык эле тилектерибиз бар экен илгертен бери. Ошо эң негизгиси, баарыңарды куттуктайм айымдар. Бар болугула, сак саламатта болугула. Ыраазычылык билдирем. Нурсада айым. Ошондой эле келе жаткан майрам менен куттуктагым келет биздин мамлекеттин айымдарын. Эмне дейбиз? Ден соолук болсун. Мен ден соолук сакчысы катары биринчи орунда ден соолук болсун. Андан кийин баягы үй бүлөлөрдөгү тынчтык, молчулук. Деги эле мамлекетибиз өнүгүп өсөлүк, тынччылык болсун, согуш болбосун. Кирип келе жаткан 8-март эл аралык аялдардын, айымдардын майрамы менен биз дагы сиздерди куттуктайбыз. Анан мына ушундай жумушуңуздардын өзүрүн көрүп, канчалаган адамдардын жашоосун жеңилдетүүгө, алардын укугун коргоого салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн болсо биз түз эфирде жашообузду, ден соолугубузду камсыздандыруу боюнча сүйлөштүк. Камсыздандыруунун канчалык деңгээлде кереги бар, милдеттүү камсыздандыруу, ыктыярдуу камсыздандыруу деген эмне үчүн биз камсыздандыруу компанияларынан полистерди сатып алышыбыз керек, жашообузда кандай пайдасы бар, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн атайын НСК жана Бакай камсыздандыруучу компаниянын өкүлдөрүн конокко чакырганбыз. Сиз болсо бизден алыстабай бирге болуп туруңуз. Буйруса кийинки коногубуз менен кайрадан түз эфирде баарлашабыз.